Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер мен қайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн күнгө 15 май, шаршемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Москвадагы кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. 14 майда Россиянын президенти Владимир Путин жаңы өкмөт курамы менен биринчи жыйынын өткөрдү. Россия президенти министрлер менен биргеликте мамлекеттин пландарын талкуулады. Правительство обновилось, у нас появилось 6 министров, из них 4 пришли из регионов Российской Федерации. Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них и с опытом работы в федеральном правительстве ранее. Теперь, поработав на территории, они приобрели еще больше опыта, знаний, чувства вот этой территории, где они работали, и территории вообще. И очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решать задачи, стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом. В то же время рассчитываю на то, что и руководство правительства, и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев 13-14 майда Башкортостан Республикасынын Уфа шаарында Валдай дискуссиялык клубунун Борбор Азия конференциясынын жыйынына катышты. Иш чаранын алкагында дүйнөлүк гео саясий жана геоэкономикалык кырдаалдын трансформациясын эске алуу менен эл аралык кызматташтыктын ар кандай аспектилери боюнча талкуулар болуп өттү. Өз ара пайдалуу келечектүү долбоорлорду, анын ичинде энергетикалык, транспорттук, логистикалык жана инфраструктуралык долбоорлорду өнүктүрүү боюнча идеялар жана сунуштар каралды. Өлкөлөр ортосунда саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды. Москвада жакынкы күндөрү миллиондогон акчаларды жоготкондор, аны тапкандар жана аны алып качкандар өтө көп болду. Алгач эле МКАДтагы окуя Газелдин Шустер шопуру МКАДты токтотуп койду. Анткени мотоцикл минген адам кошелегин жолдо түшүрүп койду. Аны көргөн Шустер шопур Газелди токтотуп, акчаны алып, ал тургай полиция кармаган учурда иштетип дагы бүткөн экен. Акчанын суммасы 400 000 рубль болгон. Уурулук беренеси боюнча иш козголгон. Шопурларга эскертүү, ушул маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Минздрав бир канча дарылардын тизмесин чыгарды. Аны ичкенден кийин ролго отуруу тыюу салынат. Алардын арасында Мексиколд, антигриппин, терафлю, супрастин, карвалол, жада калса Кытайдын жылдызчасы дагы бар. Текшерүү учурунда ушул дарыны ичкендиги кандан аныкталса, анда правадан кур калышыңыз мүмкүн же 30 000 штраф төлөшүңүз мүмкүн. Этияттаңыз айдоочу мекендештер, маалыматты таркатып коюңуз. Химкиде 28 миллион накталай акчаны карактап кеткен киши кармалды. Ал каракчы машина сатамын деп жарыя берип, сатып аламын деп нак акча көтөрүп келген кишинин бетине көздү ачыштыруучу газды чачып, сумканы уруп кеткен. Сумкада 28 миллион нак акча болгон. Ал дагы кармалып, кылмыш иши козголгон. Эң көп суммадагы акчаны почти 1 миллион долларга жакын 91 миллион рубльді Котуп Хусам Ахмед Абдалла деген адам, бул 4 адамдын аты эмес, 1 адамдын аты, уурдаган жеринен кармалган. Бул окуя өзгөчө болду, анткени катын жакшы жакшы дегенде бул жигиттин аялы бир чоң фирмада гендиректор болуп иштейт. Ал Египеттин жигитине сейфте чоң акча жатканын, аны уурдап кетип, жыргап эле жатып калабыз деген планды айтат. Бирок что-то пошло не так болуп, кабинетке кирет. Сейфтин кодун терсе туура эмес болуп калып, сейф блок болуп калат. Жигит дагы кантип эле 91 миллионду таштап кетет эле. Чамаданга акчаны эмес, акчасы менен сейфти салып,
көчөдөн такси чакырып, секин минге коет. Таксис группалар силерге кокуз ушундай заказ чыккан жок беле? Сейфи менен клиент. Комментарийге жазып койгула. Азыркы учурда экөөсү тең камакта сурак берип жатат. Москва ушундай миллион суда болгон шаар. Күндө ушундай окуялар болот, бирок көбү айтылбай билинбей кала берет. Москвада мекендештер ким лайк басса, тез аранчыда ошол бармактары миллион санап калсын. Ал эми бул видеодо бабушка дагы ошол миллион суда кылган бабушкалардын бири. Анткени бул аял 2 квартирасына 10 миңден ашык мигрантты регистрация кылган. Азыр соттолуп, бирок соттон чыгып дагы деле мигранттарга жардам бергенди улантамын дейт. Суд закончился лучше, чем мог бы, в том смысле, что меня не посадили на 1,5 года, даже в колонию поселения. Оставили штраф в размере был 450 тысяч рублей, он остался где-то 430 тысяч рублей, как я посчитала. Вот, но то есть я намерена продолжать свои действия, которые я считаю просто помощью людям, в том числе и регистрацию этих людей эффективную, если она им необходима для осуществления их прав. Дух вагон деген бабушка ушул окшойт. Кандай дейсиңер, оюңарды жаза кеткиле. Эми Москва бар телеграм группасынан жардам бере кетели. Мекендешибиз суроо узатыптыр. Кандайсыздар туугандар? Департтан кантип чыкса болот? Жолдору барбы? Кантип өтсөк болот дейт. Туугандар, департтан чыкса болот, жолдоруну юристтер билет, юристтин номерлерин экранга коюп койдум. Кайрылып сураңыздар. Жолдору болсо ошолор департтан чыгарып берет. Москвада разная рабочий кыргыз жок дейт. Москвада негизи эле кыргыздын көпчүлүгү жакшы эле жумуштарда иштеп калган. Эгерде жумуш керек болгон болсо, баягы эле bereke.ru сайтынан издесеңиздер табылат. Жардам берип коесуздар, Москва запреттен кантип чыкса болот, 3 күндөн чыгып кетишим керек дептир инимди. Подольскийге жашыл картага алганы барган болчу дейт. Эгерде чыгып кет деген болсо, сөзсүз түрдө обжалование кылыңыздар. Чегарага чыкпай туруп, биринчи обжалованияны жазып, соттун чечимини күтүңүздөр. Ошондо да сиздердин көп мүмкүнчүлүгүңүз калат. Россияда калып иштеп, пока соттун чечими чыкканча Россиянын ичинде жүрө бересиздер. Ошол кагаз менен обжалование жаздырып алыңыздар. Номерлерди коюп койдум, юристтерге кайрылыңыз. Андан кийин ассалому алейкум туугандар, регистрация боюнча тапшырдым эле. 24 апрелде бүгүн 15 май болуп кетти. Дагы деле жок. Силерге ишенип тапшырдым эле. Негизи эле апрелдин 25-нен кийинки иш күндөрү өзүңүздөр билесиздер. Майдын башы, апрелдин аягы толук эле дем алышка көп болду. Ошондуктан азыр эгерде апрелдин аягында, майдын башында тапшырсаңыздар, эми мына 15-нен баштап чыгышты баштайт. Салам, Москва, Бишкек жүк алып кетчү байкелер барбы? Жакшы баада аккуратно жеткизген дейт. Жүк ташыган адамдардын да номерлери bereke.ru деген сайтта бар. Анан жүк жөнөтө турган адамдар сөзсүз түрдө ишеничтүү тааныган адамдарга гана жөнөтүңүздөр. Ассаламу алейкум туугандар, Европа жумуш издейм, жумуш барбы? Болсо айтып койгулачы дейт. Европага жумуш боюнча дагы ошол bereke.ru сайтында биринчи эле жумуш издейм, жумуш бар деген жеринде биринчи строкада турат. Киргенде эле ошол жумуш дегенди ассаңыздар, жумуш бар деген. Ошол жерде сайттары турат, ссылкалары турат, кирип, көрүп, бардык шарттары менен таанышып, жазып, чалып билсеңиздер болот. Бардык маалымат бар ошол жерде. Негизи эле жумуш издесеңиздер, квартира издесеңиздер bereke.ru деген сайтта Google Play'ден приложениясы, тиркемеси дагы бар. Көчүрүп алсаңыздар, өзүңүздөргө өтө пайдалуу болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, биздин каналды колдоп, тууган уруктар менен бөлүшө кетиңиздер. Анан дагы бекер доставкасы менен адал эт издегендер үчүн эсен таксырдын номерин коюп коебуз. Арзан, таза, жумшак, жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда, эсен ажы кызматта. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документтерди тактап, регистрациянын срогун дагы карап коюңуздар.
Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге тап болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам берет. Жаган келген мекенибизде 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенибизге ийгиликтүү кайталы. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.